Бир кыз эки уул дейт. Атасы жаш кыз ээрчип кетип калган дейт. Өзүм 15 жылдан бери жалгыз багып келем. Баары жакшы жолуктамын дейт. Мен 5 маал намаздамын. Альхамдулилля дейт. 22 жашта уулум бар. Окусун таштап койгон, отчисление болуп университеттен. Жумуш издебейт. Кечке уктайт үйдө. Түнү көчөдө жүрөт. Сүйлөсөм жакпайт. Балам эркектин тарбиясы насааты жетишпей жатат окшойт. Атасы бул балдарын унутуп койгон. Сизден суранайын дегеним. Балам акчасы төлөнбөгөндө эле жумуш болсо чакырып, жумуштап, үйрөтүп, дин жолун көрсөтүп бере аласызбы? Же жаныңызда жүргөн балдарга жардамчы кылып, кандайдыр бир жакшы жол көрсөтүп коесуздарбы? Балам жакшы дейт. Направление көрсөтүп берсе, кылат жумушту дейт. Мындай жолдомосун көрсөтүп берсе. Болгону мага эркелеп жүрөт окшойт чагымда. Унаа бар, машина бар. Баламды жибермекмин эгерде кызмат бар болсо устаз дейт. Жаман жолго түшүп кетет деп корком дейт да. Эми мага көбүсү мындай эскертиш эмес, суранышты. Сабакта баягы көз жаш төкпөсөңүз жакшы болот. Биринчиден жигитке баягындай эме, анан экинчиден деп айтышат. Өзүңдү карманасың, бирок мондай нерсе жүрөгүңдү өбүп коет да. Бардыгын айта албайсың. Эркектердин баардыгы жаман эмес. Кыргыздын кыраан жигиттери бар, бирок негедир акыркы убакта ушундай бир никенин баалуулуктарына, жоопкерчиликтерине мындай кайдыгерлик мамиле күч алып баратат да. Мен эми азыр Египетте болуп атпайынбы? Баардыгы жайында болуп, окуубузду да ийгилик күтүрүп, үй бүлөбүз менен аман эсен барсак, ошол нерселерди кылып мындай рахат алам да, чындапчы. Быйыл барганда дагы элге сабак өтүп, түнүкү 1-2ге чейин канча маселелер чечилип атты, Аллага шүгүр. Канча деген өлөм деген жаш кыздар, балдарга Аллахым себепкер кылып атты. Кудайым эми сыноосуна жараша, түйшүгүнө жараша жакшылыгын да берсин. Кудайым жакшылыгын берсин. Бизде ручка, калем бар бекен? Болсо берсеңиз, ушу номерди белгилеп сөз байланышка чыкканга аракет кылалы. Биз ден соолук менен алек болуп кичине байланышка чыга албай калып жатабыз, бирок аракет кылалы, эскертип коюңуздар. Админ мырзалар ушул номерде. Бизде жакшы тааныштарыбыз бар, иншалла. Темирлан Ажы деген Кудай жолундагы досубуз бар, дос агабыз. Мен балаңызды а кишиге табыштайм, ал киши жок дебейт буюрса. Өзүнө жанын алып, иншалла айлыгын да төлөп берсин, иншалла. Бирок балаңыздын жакшы жолуна себепкер болуп калсын буюрса. Сиздин балаңызга дуа кылабыз. Аллах таалам балаңызга туура жол берсин. Бардык келечек кыргыздын кыраан жигиттеринин уулдарына, мусулмандардын уулдарына жаркын келечек берип, ушул ата-энесин бириктире турган, энесинин жүзүн жерге каратпай турган, намыска, бекем элине пайда алып келе турган уулдардан болсун. Рахмат сизге. Жалгыз бой эне болуп ушунча балдарыңызды тарбиялаганыңызга. Бизде чөйрө кыйын болуп атат да.